Биз качан элге окшоп жакшы жашайбыз. Ушул сөздүн айынан далай үй бүлө бузулуп, далай адам бактысынан ажыраган. Көп аялдар бул сөздөр эркектерге канчалык катуу тиерин билбей төңдөнөт. Мынтип же динден же салттан кабары жок бирөөлөр айтса мейли эле. Өкүнүчтүүсү, муну угуп жаткандар менин диндеш жана улутташ бир туугандарым. О менин Аллахтын бар жана бир экенине ишенген эжем жана карындашым. Элдин жашоосу те адам ата обу энеден бери эле окшош эмес. Кыямат кайым болгончо окшошпойт дагы. Деги сен эл деп кимди айтып атасың? Качан биз элге окшоп жакшы жашайбыз деп айтуудан мурда сыртка бир көз жүгүртүп алчы. Тигинде заңыраган 4 кабат оорукана. Сыртынан карасаң кооз, ичин да көргүң келет. Бирок Кудайым ага киргилик кылбасын. Сен айтып жаткан элдин бир бөлүгү мына ушунун ичинде. Эртеңки таңды көрөр көрбөсүнө ишеним арта албай, жатса турса Кудайдан ден соолук тилешет. Бири өзү тамактана албайт, бири заара ушата албайт. Өзү дем ала албай, аппаратка муктаж болгондоручу. Эми өзүңө суроо бер. Элден жакшы жашап жатасыңбы, же жаманбы? Тигинде бийик дубалын тикен зым менен куурчап койгон түрмө. Кабыргасыда, шыбыда бетондон тургузулган кара дубал. 2 кадам ары, 2 кадам бери басса, башы менен дубал сүзүп, эркиндикке зар болуп бирөөлөр олтурат. Бири жаңы төрөлгөн перзентин көрө албайт. Бири каза болгон атасына топурак сала албайт. Булар да сен айтып жаткан элдин бири. Эми өзүңө суроо бер. Элден жакшы жашап жатасыңбы, же жаманбы? Кечээ бир аял жол кырсыгына кабылып, 3 баласынан ажырап, өзү Кудайдын буйругу менен аман калыптыр. Интернеттен окудум деп өзүң айтпадыңбы? Тиги кошунаңчы, күйөөсү чиедей 3 баласын жетим, өзүн жесир кылып, бул дүйнөнү таштап кете берди го. Андан аркы үйдөгү келин эмне үчүн 3 күндөн бери көрүнбөйт. Аны күйөөсү ичип келип, көзү башын көгөртө сабаптыр. Элден уялып сыртка чыга албай олтурат экен. Баса, мүмкүн сен тиги 2 кабат үйү, 2 жол тандабас унаасы бар көркүлдү эл деп жатсаң керек. Анын аялы ашказан ырагына чалдыкканын уктуңбу? Ага мындай үйдөн ону болсо да арзыбайт. Ал азыр бир күн болсо да жашоону самайт. Мына, сен айткан элдин жашоосу ушундай. Эми өзүңө суроо бер. Элден жакшы жашап жатасыңбы, же жаманбы? Деңиздин ары жагында ачкалыктан адамдар кырылып жатат. Же тирүү, же өлүк эмес. Ач арык, турганды кой, жөрмөлөп басар шайы жок миңдеген адам күн кечирип жатат. Арыктан бе фитнеске жөнөгөндө ошолорду бир эстеп койсоң ашыкчалык кылбас. Дүйнөдө турмуштан бактысын таппаган, укугу тепселенген, курсагы тойбогон, күйөөсүнөн запкы жеген, балалуу боло албаган, айыкпас ооруга кабылган, кыскасы айта берсе түгөнгүс түрдүү көйгөйлүү аялдар бар. Сен айтып жаткан элдин жашоосу мына ушундай. Менин сүйүктүү эжем жана карындашым. Сен миллиондогон аялдарга караганда жакшы жашап жатасың. Ошол үчүн биз качан элге окшоп жакшы жашайбыз дебей, эл качан бизге окшоп жакшы жашайт де. Сүйлөмдө 2 эле сөздүн орду алмашы мүмкүн. Бирок жашооң түп тамыры менен жакшы жагына өзгөргөнүн көзүң менен көрөсүң.